Бишкек Ош жолунда лейлектик улакчылар каза тапты. Ош Бишкек жолуна кырсыкка кабылган Мерседес-Бенз үлгүсүндөгү унаадан 2 улак жигит каза болду. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалыматка караганда кырсык 16 декабрь күнү катталып, анда Лейлек районунун 9 булак айыл аймагына караштуу Миң-Жыгач айылынын тургундары ага эни бир туугандар 2000 жылы туулган Амираев Бекзат Абдикаимович жана 2007 жылы туулган Баратов Шерали Абдикаимович көз жумган. Маркумдардын сөөгү 17 декабрь күнү жерге берилди. Жергиликтүү тургундардын айтымында ага эни Лейлек районунун сыймыгы болгон улакчы жигиттер эле. Бекзат Амираев үй бүлөнүн тоң уулу болуп, артында бир баласы калды. Ал эми Шерали Баратов үй бүлөдө 3-чү уул болгон. Салам алейкум жигиттер. 03 KG Тоошачы баратканда Баткендик балдаркен улакчы. Тоошачы барты дытып болуптурлар. Ушунун Кара Суудагы 2 жаранын мушташы боюнча териштирүү жүрүүдө. Кара Суу шаарындагы 35 жаштагы киши менен 21 жаштагы жигиттин жаңжалы боюнча териштирүү жүрүүдө. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык окуя 2 күн мурун тагыраагы 18 декабрь Турат Али базарынын унаа токтотуучу жайында болгон. Анда 2 жаран орун талашып мушташып кетишкен. 35 жаштагы киши ооруканага кайрылган. Окуя боюнча 2 тарап тең милицияга арыз жазышкан. Факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Учурда 2 жаранга тең тийиштүү экспертизалар дайындалган жана күбөлөр суралып, окуяга тиешеси бар далил буюмдар алынып, текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Облустук милиция текшерүүнүн жыйынтыгы жана экспертизанын корутуунусу боюнча мыйзамдуу чечим кабыл алынарын кошумчалады. Сауд Аравияда кар жаап, өлкө боюнча туруксуз аба ырайы орун алды. Айрым аймактарда кар жана мөндүр көп жаагандыктан бийиктиги бир нече метрге жеткен кар үймөлөрү пайда болгон. Сауд Аравиянын улуттук метеорология борбору буга чейин циклондун таасиринен улам аба ырайы кескин сууй турганын жана кар жаашы мүмкүндүгүн эскертип келген. В Саудовской Аравии зафиксировано редкое погодное явление. В районе Хаиль выпал снег. Причина – прохождение циклона Аль-Башаер, который принес резкое похолодание и осадки. Местные службы продолжают мониторинг ситуации. Бишкекте түндө чуу салган кыздар кырмалды. 2025 жылдын 20 декабрь күнү саат 4:14 чамасында Бишкек шаарынын 7-Кичи районунда белгисиз жарандар ызы чуу кылып жатышат деген билдирүү түшкөн. Аталган факт Бишкек шаарынын Октябрь эптин мешке катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Тиешелүү иш-чаралардын жүрүшүндө милиция кызматкерлери тарабынан 2004-2005 жылы туулган жарандар кармалган. Аларга майда бээ баштык боюнча протокол түзүлүп, райондук башкармалыктын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кумдуу бороондон кийин Дубайды суу каптады. Дубайда катуу кумдуу бороондон кийин башталган нөшөрлүү жамгырдан шаарды суу каптады. Дарбазаларга магнит менен баңгизат бекиткен шектөө колго түштү. Бишкек шаарында синтетикалык баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө шектелген 22 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, шектөө баңгизаттарды сатуу максатында закладка ыкмасын колдонуп, синтетикалык заттарды магниттердин жардамы менен тосмолорго жана темир конструкцияларга бекитип жүргөн. Текшерүү учурунда анын курткасынын чөнтөгүнөн 28 даана таңак табылып, далил зат катары алынган. Учурда бул факт боюнча тиешелүү тергөө иштери жүргүзүлүп, шектөөнүн башка кылмыштарга катыштыгы бар жогу изделүүдө. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук.
Время 10:03, это уже по счету третий адрес, да? Вот, обратите внимание, это следы, это ваши следы, да? Да. Покажите, пожалуйста, куда вы заложили? Магнит, термоусадка черного цвета и изолента. Предварительно судебно-химические экспертизы будет упаковано в пакет номер 2 отдельно. Также обратите внимание, вот термоусадка черного цвета.